Assalamu alaikum. Allah'ım sizden razı olsun. Aleyküm assalam. Allah Teala sizden de razı olsun. Jaratkan iki dünya şermende kılbasın. Şu an ustazımızın duası. İki dünyada şermende kılbasın. Barımızdan. Mende iki soru var. Birinci, basırık bassa жаздықтың алдында bıçak koyu sunuştalat. Birok mınday hareket bıçak menen saktayt degen işenimdi jaratat delet. Bıçak koyu şirk emespi? Bıçak koyulbayt şariatыбызda. Анай нерсе жоқ. Басырык басуу деген эмне? Бул жин, шайтан. Намазыңыз дурус эмес, үйүңүз таза эмес, дааратыңыз жакшы эмес, кусуруңуз жакшы эмес. Мына ушундай мезгилде басырык басат, жин басат. Ошон үчүн жатаарда аятал күрсүнү окуп, өзүбүзгө дем салып, бутубуздун баардыгына шыбап жатсак, эч кандай басырык баспайт иншалла. Андан дагы Куптан намазын жамаат менен окуган болсо, Аллах Таала бардык нерседен түнү менен өзү коргойт. Эч кандай басырык келбейт. Ал эми бычакты коюп коюу бул биздин исламдын түшүнүктөрүнөн эмес. Эгерде бирөө бычакты коюп туруп бычак мени сактайт десе, Аллах эмес, бычак сактайт десе ширк болушу мүмкүн. Кудайым сактасын, а? Бычактын эч кандай бир ыйыктыгы жок да, ал бычак. Ал сен кармабынан кессең кесилет. Өзү эч нерсе кыла албайт ал. Бычактын эч кандай кудурети жок. Жада калса бычак Аллах Таала буйрук бербесе кеспейт. Ибрахим алейхиссалам бычакты алып туруп баласын мойнуна тартканда кеспеди го. Жанындагы ташты урганда ташты экиге бөлдү. Баласын Исмаилди сойсо кескен жок. Аллах Тааланын буйругу менен кесет ол. Эч нерсеге жарабайт бычак.